Ырчы, кылгыякчы, ооз комузчу Гүлнара Сыдыкбекова 57 жашта. Ал 35 жылдан бери Кыргыз Улуттук филармониясынын алдындагы Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде эмгектенет. Карманыбыз акыркы 9 жылдан бери аты жаман рак оорусу менен алышып келет. Дартка дава издеген ал ушунча убакыттан бери күн сайын тиешелүү процедураларды жасап, дары-дармектерди ичип, жакшыдан үмүт кыла позитивдүү жашоо образын карманууга аракет кылып келерин айтат. Ырчы пандемиядан улам чек ара жабылганына байланыштуу дарылануусу үзгүлтүккө учураганын, акыркы 3 айдан бери абалы начарлап баратканын көзүнө жаш ала баяндап берди. Саламатсыздарбы? Мен ушу 2011-жылдан бери эле ушу оору менен күрөшүп келе жатам. Ошо 2008-жылы сахарный диабет болуп, эндокринологияга эмеге тургам, учетко тургам. Ошо сахарный диабеттен каным коюлуп кетип, лейкоплакия вульвы деген ооруга чалдыктым. 2009-жылдан бери ушу онкологияда женский жактан лечение алып жүрдүм 2 жыл. Анан ошо 2009-дан 2011-ге чейин лечение алып жүргөндүктөн мени ошо биз эми баягы чыгармачылык инсан болгондуктан биз баягы табарсык менен төштүн эмеси оорусу бир экенин билген жокмун да мен. Анан лейкоплакия вульвы деген бул рак оорусунун башталгыч оорусу экен да. Себеп дегенде баягы сахарный диабет болуп, мен эндокринологияда учетто болуп, каным коюлуп кетип, ошол жерде адамдын жумшак жери кычышат экен да. Лейкоплакия вульвыда мен табарсыгым үстү кычышып, ушундай оорудум да. Ошо лейкоплакия вульвыны лечение кылып жүрсөм эле, анан эмчегиме шишик пайда болуп калыптыр. Аны да бир эжем бар эле, өзү терапевт врач, ошо Горздравда иштеп жүргөн врач эжем болчу. Анан келип эле эже ушундай болуп атам деп эметсем эле, ай алып келчи эмчегин көрөйүн деп калды. Анан эмчегим көрүп эле айтты: "Апе, сенин оң жагыңда килттеген опухоль пайда болгон турбайбы? Эмне кылып жатасың?" деп эле анан мени онкологияга поликлиникага алып барды. Ал жерде бир агайыбыз бар, мамолог, онколог. Барып эле кирсем эле, "Жаныңда ким бар?" дейт. Анан эжем бар, врач десем эле. "Сен чыгып тур, эжеңди киргиз" деди. Анан эжем үйгө кирип кетип эле, "Жок". Анан эжем ыйлап чыкты. "Эмне болду эже" десем, "Бар УЗИге түшүп кел, сенде аябай чоң опухоль бар экен" деп эле ошентип эжем айтып калып ыйлап чыкты. Анан экөөбүз УЗИге барып, УЗИге түшсөк эле меники сразу эле 2-стадия узловой болуп чыкты да, диагнозум ошондо эле начар чыкты. Анан мен ыйлап, анан ошондо эжем "Давай операцияга барабыз уже" деп даярданып калдык. Мен бүт бардык анализдерим баарын даярдап, уже бир күндө бычып даярдап, анан 3-күнү уже мен операцияга бара турган болдум. 2-күнү анестезиологко бара турган болдум. Анан ушу эбептен себеп болуп эле ушу бир кудагыйым чалып калды да. "Кудагый, эми сиз бир ушу угуп алып эле, эмчегиңизди алдырганы барып атасызбы? Бул жерде бир Кореец улутундагы дарыгер бар экен, чөп менен дарылайт экен. Ошого барып көрбөйсүзбү" деди. Анан мен ойлонуп анан такси менен бардым. Эртең 7-те туруп алып, понедельник күнү бардым. 3-күнү уже мен операция болгон жатам. Бул жагдай 2011-жылы болгон окуя. Анан барсам эле Кореец улутундагы киши экен деп туруптур. Анан аты жөнүң ким дейт. Мен анда өзүм 75 килограмм, ростум болсо 1,51, анан 75 килограмм топ-томолок эле толук аял болчумун. Анан барсам эле аты жөнүмдү сурап эле "Эмне болду" эле, анан ыйлап эле баягы анализдеримди көрсөтсөм эле, "Анализдериңди көрсөтпөй эле кой, давай" деп эле анан колумду тамырыман кармады. Кармап эле айтты: "Сен" дейт, "эмне кылайын деп атасың" дейт. "Мен ошондо 3-күнү операцияга барган атам, документтеримди даярдап койдум" десем айтты: "Адамда" дейт, "инь-янь болот" деди. Суук жан, ысык жан бизде кыргызда деле болот ал. "Сен суук жан экенсиң" деди. "Сен азыр операция кылсаң, сен операциядан турбайсың" деди. "Потому что у тебя сенде метастаза кетип атат" деди. "Ал бир" деди. "Экинчиден сен суук жан экенсиң" деди. "Суук жан болгондо баягы эмчекти ачканда метастаза, воздух, аба кирип, резко метастаза кетет. Сен барба" деди. Ошентип каарманыбыз элдик дарыгерден шыпа издеп, баргандай дары чөптөр менен дарылана баштайт. Ал дарыланган өтө татаал. 3 литр зараны күнүгө кайнатам. 1 литр чистотел деген чөптү демдейм. Андан сырткары пиязды мясорубканы өткөрүп, согун чыгарып, андан сырткары чеснок менен пиязды
теңме тең кылып мясорубканы өткөрүп баарын даярдап алам. Анан мен эркек балдарым бар, үйдө кызым турмушка чыгып кеткен. Анан баягы эркек балдар жолдошум жаткандан кийин түнкү саат 12-де процедураны баштайм, ошо лейкоплакия вульвы деген оорунун. Аны мен кандай алып баштайм? 3 литр баягы зараны үйдө кухнянын састы эшикти жаап алып кайнатам. Аны жылуу болгондо спринцование клизма жасайм. Андан кийин чистотел деген уу чөп менен спринцование клизма жасайм. Андан кийин стерильный бинтти тампон кылып, товарсыгым ичине баягы пиясты соогун мясорубканы өткөрүп алып, соогун чыгарып, баягы тампонду товарсыгым ичине салам. Анан баягы лейкоплакия вульванын үстүнө баягы товарсыктын үстү баягы канжалап турат да. Ошонун үстүнө анан чеснок менен пиясты экөөнү теңме тең мясорубканы өткөрүп алып, ошонун коюусун товарсыктын үстүнө коем. Анан бир чыңырам да, диванды кучактап деп ыйлайм. Бир аял зат биз баягы төрөп толготобуз. Ошо сыяктуу болуп мен толготом да, 1-2 мүнөт болуп толготуп барып чыңырып ыйлап барып анан деп калам. Ошентип мен ошо лейкоплакия вульвы деген оорудан ошентип мен лечение алдым. Ошо кишиден мен ошо нетрадиционный элдик дарыгердин дарыларына мен ошо жаман оорудан айыктым. Лечение алып жүрүп мен 75 килограммдан 30 килограммга айыктадым, 45 килограммчы. Гүлнара айым башынан өткөргөн ошол азаптуу күндөрдү эстеп атып, дарыгерлердин баары бир өлөсүң деп койгону эсимде дейт. Анан бул жерде ошо неме онкологияда 2 жыл мен блокада алып жүрдүм да, ошо лейкоплакия вульвадан. Анан мен ошо эжеге айттым да, сиз мени маммологияга жөнөтүп койбойт белеңиз, эмне жөнөтпөйсүз десем, Буюклановго жөнөттү. Анан барсам, давай срочно операция деди. Анан кайра тиги врачка барып айттым. Вот так, это ваша вина, дедим, то, что вы меня не отправили. Десем, ну, какая тебе разница, ты все равно умрешь, дейт. Онкологдор ушундай экен да. Анан ыйлап, аябай жаман болдум, бирок мен ошо эжеге барып өзүм жолугайын деп жүрөм өзү. Мен ошо эже ушинтип айтканына ушу 10 жыл болду да. Каттуу тийди. Андан соң каарманыбыз тааныштар аркылуу Алматадан келген табыпка жолукканын айтат. Случайно ошо Алматадан көз ачык эмес Фатима деген кол менен көрөт да, мындай колунан тамырчы. Анан тамырчы келди деп эметип калды. Келип лечение ал. Көрүн деди, анан көрүн десе, как раз 22 май 12 жыл болчу. Ошо кездеги арыктаган сүрөтүм да бар. Кече алып чыгып койгом. Анан бардым, кирсем чоң курденка аял экен, баягы дарыгер. Тиякта элдер отуруптур, анан давай ложись деп эле жерге жер төшөк салды. Жатсам эле мынтип кармады. Кармап келип эле колуму жериме келип токтоп калды. Анан чо десем, как тебя зовут деди. Анан Гүлнара десем эле. Гүлнара, ну Гуля деп койду. Анан десем эле, когда у тебя день рождения дейт. Анан сегодня 22 мая дедим. Десем, ты знаешь, что у тебя идет метастаза, деди. Ты сегодня заново родилась, деди да. Сенде уже метастаза кетип, женский жака жете элек экен деди. Мен сени лечениеге алам деди. Гүлнара айым андан ары мукактана баянын улады. Дени сак жашоого тырмышкан ал шыпай издеп кыргыз-казак чек арасын кесип өтүп дарылана баштайт. Эки өлкөнүн ортосунда барып келип дарыланган 9 жылда ал мындайча сүрөттөдү. Ал кетти анан айтты, Гуля, сен монча дары ал деди. 30 литровый бачоктон 100 литрлик бачокту сатып алып, баягы чатыраш сумкалар бар го, ошолорго салып алган. Алматага жөнөтүп. Бул ошо 12 жыл болгон окуяда. Барсак айтты, мен я вас встречу деп, бачокторду алып алып үйүнө бардык. Барсак күйөөсү бар экен. Мен анда баса албай бардым да. Барсам күйөөсү урушуп, сен бул кыргызды эмне алып келдиң? Дохлый курицаны. Бул эртең өлүп калса, кыргыздар келип үйүңдү өрттөп кетет деп. Мени дарылаганга күйөөсү каршы чыкты да. Анан болбой эле тиги Фатима, нет, я ее буду лечить деп ошентен дарыны 30 граммдан 3 маал ичесиң деди. 3 маал ичип, 700 грамм кайнак сууну жылытып банкага куясың, 200 грамм бай уну куюп, алды артыма спринцование клизма жасап
Анан эмчегиме постоянно компресс кылып жүрдүм ошо уу мененчи. Эми азап да, бул азап. Анан 3 маал 30 граммдан уу ичип, 2 маал клизма спринцование жасайм. Анан мындай начнушка бар го, колу мондай денеге тийип туруш керек. ХБ ал синтетика болсо денени күйгүзүп жиберет. Анан баягы ХБ кальционун асты үстүн баягы идишке салып алып, ууну куюп, баягы суюктукту куюп, эме кылып сыгып, эми мустак нерсени күнүгө эле 2 маал кие берсең, адам кандай болосуң? Мен ушундай леченияларды алдым да. Себеби ал уу денеде кетип бараткан метастазаны токтотот экен. Мен ошентип 9 жыл лечение алдым. 9 жыл. Гүлнара айымдын жанында ага эч болгон, дем берген жолдошу, балдары жана неберелери бар. Алар каарманыбыздын көңүлүн көтөрүп, кубанычка бөлөөгө аракет кылышат. Терс ойлордон алыс болуш керек деген девизди карманган Сыдыкбекова жашоонун рахатын жакындарынан, музыкадан аларын кошумчалады. Ал ден соолугунун начарлашына учурда дүйнөнү каптаган пандемия кедергисин тийгизгенин айтып кейиди. Ошо 12-жылдан баштап 1 айда 2 жолу Алматыга барам. Барып, лечениясын алып, келем, ал келип, мен үйүмө келип жатып, мен лечение кылып кетти, ошентип жүрүп, анан жакшы жүрдүм. Могу пандемия, коронавирус башталып калып эле, мен Алматыга кире албай калдым, Алмага келе албай калып, оорум күчөп кетип, эмчектеримен бул 4-5 жеринен жарык пайда болуп, мына жакын карада. Бул аяк жагыман тешилип, капкара жана кой сойгондо бир баш жагынан капкара кан чыгат го. Ошо былтылдаган караган боягыман чыгат. Үрпүмдүн, эмчектин үрпүнүн ылдый жагынан узун жылаандай болгон ириң чыгат. Бул жерден болсо үрпүнүн үстүндө бир артериальный сосуд бар деген врачтарчы. Ошо жарылса тебе плохо будет деген. Ошонун үстүндө ириң менен кан пайда болуп эле. Ошол дагы видеолорум бар. Мен Алматыга жөнөтүп турам да. Мондай болуп атат, мындай болуп атат. Ошо эки мондай көздөй эле болгон бир тоголок пайда болгондо, ошол көз пайда болуп, денем кычышып, аллергия болуп, вишневский мазь менен кичинекей бычактын учунан туз койсоң могуң жарылат деп, баягыны жарса, момундай эмчектин үстүнө тоголок ачык ачылды могу эмчегимчи. Кадимкидей жүрөгүм түштү. Эми мунун сасыгын көрсөң, бир көчөдө бир кетип баратканда ит мышыктын өлүгү болот го, ошондой сасык. Баягы эмчегим ачып, компресс кылайын десем, башым кычышат да, нервтен денем кычышат. Анан баягы ошо эмчектин үстүнүн үрпүнөн былтылдап эле коюу бир улитка бар го, жана жамгырда чыга турган улиткадай болгон эле эттер бырт деп эле куюлат. Сасык эми жытын көрсөң. Ушунчалык эмчекте, бир эмчектин ичинде ушундай бир адам көргүс бир заттар чыкты да. Кээде бир кан чыкса баарынан кан чыгып, ириң чыкса баарынан кан чыгат го. Меники бир ушундук болду. Моягынан кою кан чыгат, бири ачканда эле. Бул жагынан ириң чыгат, бул жагынан ириң менен кан, эт аралаш чыгат десем. Андан ары ал азыркы таптагы абалын мындайча баяндап берди. Коронавирус мага аябай эме болду да. Алматыга жетпей калып, мен оорум күчөп кетти. Мен өзү башынан эле ушу операцияга баргым келген эмес. Мен барбай калганыма деле өкүнбөйм. Себеп дегенде мен 10 жылдын ичинде ушу позитивдик жашоону аркалап, жакшы ушу мен өзүм Карамолдо Орозова оркестринде кыякчы болуп эмгектенем. Ушу 1986 жылдан бери ушу үзгүлтүксүз стаж менен 35 жылдан бери эмгектенип келатам. Бир жерден баягы дарак агарып көгөрөт дейт да. Ошол жерден агарып көгөрүп иштеп келе жатам. Ушу италиялык композитор Виктория Монтинин Чардаш деген эң мыкты бир классикалык күйсү бар. 2013 жылы ушу катуу ооруп жүргөн кезде ушу 4 кылдуу кыяктан мен ушу классикалык чыгарманы Кыргызстанга жаңылык кылып алып чыктым деп айта алам. Ошондон улам сизди Чардашы жетишет.
айта алам. Себеби мен мындай нерсени эч качан ушу интервью берип же телевиденияга ушунтип ооруп калдым, ушинтип клипке тартылдым деп эч качан айткан эмесмин. Бирок мен азыр ушу ооруп калгандыктан ушу өзүм эмне баягы жаңылык кыла алдым деген бир өзүмдүн бир отчетумду ошо моменттен пайдаланып ошо айтып коеюн дедим да. Анан мен аны билесиңерби, мен ушу жылдыз болоюн деп же бир жакшы бир неме болоюн деп эметкен жокмун. Ушу мен Луиза Хейдин китептерин окуп, позитивдик жашоону аркалап, ушу ооруну жеңиш үчүн мен өзүмдү өзүм изденүү салдым да. Аны изденип ошо клипке эме кылдым. Клипке тартылыш өтө татаал. Ал жерде кийимиңди карайсың, чачыңды карайсың, бүт ошо позитивдик жашоону аркаладым да. Бул чардашка мен эмне үчүн тартылдым? Билесиңерби? Эстеликке калайын, ооруп атып, мен ушу балдарым көрүп жүрсүн деп ушинтип тартылгам, ишенесиңерби? Ушу жалаң ушу ооруну жеңейин, позитивдик жашоону аркалап, менин максатым өзүмдү өзүм алаксытып, ушу позитивдик жашоону аркалап, ушу ооруну гана жеңиш болду. Мага кызык эмес, элге таанылып, ана мен жылдыз элем, ана мен мындай кылдым деп эч качан мындай телевизорго барып, мен ушинтип сүйлөп, мен андай элем, мындай элем деп эч качан мындай болгон эмес. Бир гана ушу оорунун азабынан гана мен азыркы таптарда ушу кылган эмгектеримди моменттен пайдаланып айтып кетип атам да. А так мындай болгон эмес, айткан эмесмин эч качан. Мага кайрадан укол, кайрадан дары, гормональный дарыларды назначить этип, азыркы бүгүнкү күндө уколдорум бүттү, үйгө чакырып медсестра алып. Мен ошо биринчи химиядан экинчи химияга чейин анализим начар чыгып, лечениядамын азыр. Бул бир азап экен, мен өкүнгөнүм ушу операцияга чейин мен эзилип атам да. Өзү биринчи төштү алып туруп анан химия алышат да адамдарчы. А мен эмчегим төшүм тешилип, кан ириң, ар кандай заттар чыгып, ал жабылмайынча операция жасалбайт экен. Бүт баары жабылгандан кийин анан операция кылабыз деп эже врачтар ошентип айтып атышат да. Эми мен анализим начар чыгып, ошо өкүнүчтүү болуп атат да. Анан ушу чачтарымды көчөгүнү буквально алдырып келип, бир сыйра үйдө бакырып ыйлап алдым. Бирок жеңилдеп калдым да. Эми өзү онкологияда гарантия жок. Мен мисалы үчүн өзүмө ишенем, өзүмгө ишенгеним менен операцияда ар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн любой онкологияда кат жазам да. Мен Сыдыкбекова Гүлнара операцияга кирип, врачтардан дооматым жок деп, мен арыз кат жазып, ага жолдошум, балдарым кат жазып, кол коюп берет, анан кирем. Эми онкологияда өзү гарантия жок. Адамзат деле жакшы болом дегендер да кайтыш болуп кетип атат. 4-нчү стадия деп, бул эмне болот деген кишилер жакшы болуп көп жашап атышат. Ошондуктан мен ойлойм, мен азыр ушу сиздерге окшогон жаштар жакшы көмөк көрсөтүп, мына мен азыркы тапта ушундай кыйналып атканда, мен ошо жердештерим көмөк көрсөтүп, Асыл Акматова сиңдим, Илгиз инем, Нарынкүл Шералиева эжекелерим ушинтип переживать этип көмөк көрсөтүп атат. Жана сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жакшылыктар курчап турсун сиздерди. Ушу бардык администрация сиздерге ушу келип менден кабар алганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана сиздердин жааматыңызга терең ыраазычылык билдирем. Супер ТВнын жааматы ырчыга ден соолук жана узак өмүр каалайт. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышса болот.